Саламатсыздарбы, бул кеч эмес программасы. Бул жолу биз электр энергиясын үнөмдөө жана алдагы көз-кыш мезгилине карата даярдыктар тууралуу баарлашабыз. Студиянын бүгүнкү меймандары Север Электр ачык акционердик коомунун электр энергиясын сатуу башкармалыгынын башчысы Мухтар Бегалиев жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Исмаилов. Мухтар Искулбекович, Кубанычбек Байсейитович, студияга кош келиңиздер. Саламатсыздарбы. Электр энергиясын керектөө жылдан жылга өсүп жатканы байма-бай айтылууда. Деги эле ушул керектөөнүн, электр энергиясын пайдалануучулардын санынын өсүп жатышы эмнеден улам болуп жатат? Электр энергияга болгон талаптын же болбосо суроо талаптын өсүп жатышын биз энергетиктер бул табигый өсүү деп эсептейбиз. Себеп дегенде жылдан жылга, өткөн жылдарга салыштырмалуу жыл сайын бир кыйла өсүп жатат да электр энергияга болгон суроо талап. Мисалга алып кетсек, мисалы Север Электр ачык акционердик коомунун карамагында Борборус Бишкек шаары, Чүй областы жана Талас областы карайт. Мисалы жалпы 2020 жыл менен 2021 жылга салыштырмалуу электр энергияга болгон суроо талап 162 миллион киловатт саат электр энергия көп сарпталып атат да өткөн жылдарга салыштырмалуу. Ал эми 5 айдын жыйынтыгы менен ошол өткөн 5 айга салыштырмалуу мисалы өткөн жылы 2 миллиард 766 миллион электр энергия сарптасак 5 айдын жыйынтыгы менен бул өткөн 5 айда 3 миллиард 60 миллион киловатт саат сарпталып атат. Башкача айтканда 240 миллион киловатт саатка көп колдонулуп атат. Сарпталынып атат да. Андан тышкары жалпы компаниянын тейлөөсүндө 589.180 кардар бар да. Анын ичинен калк 556.000, 32.800 бул турмуш тирчилик эмес, калк эмес, же болбосо өндүрүш кардарлар. Бул сөз менен эмнени айткым келет? Өткөн бир жылдын ичинде компаниянын кардарларынын саны 5900 өсүп атат. Бир жылдын ичинде 2 облус, бир шаардын баарын кошкондо 5900 кардар кошулуп атат. Тактап айтып кетсек, 5100 бул калк кардарлар. Өзүңүздөр билгендей, шаарыбыздын тегерек четинде жаңы конуштар өсүп атат жылдан жылга, айдан айга. Же болбосо өзгөчө борбор шаарыбызда көп кабаттуу жакшы турак үйлөр салынып атат. Ошол себептен дагы бир топ кардарлар өсүп атат. 800 калк эмес кардарлар өсүп атат да. Ошол эле жанагы өзүбүз билген ресторан, кафеден баштап биз билген көчөлөрдөгү дүкөндөргө чейинки баарын кошкондо 800 кардар кошулуп атат. Мына ошол өндүрүш кардарларына жана жөнөкөй турак үйлөрдү салып, анда конуш алып жаткан жарандарга электр энергиясын пайдаланууда деги эле ошол турак компаниялардын ээлерине дароо мезгилине жараша светодиоддук лампаларды колдонуу же болбосо азыркы заман талабына ылайык электр энергиясын үнөмдүү пайдалана турган каражаттарды колдонуу бир сунуштарын берип турасыздарбы сиздер? Бүгүнкү күндө ушул жаатта бир топ иш-чаралар жүрүп жатат. Түшүндүрүү иштери. Биз ай сайын кардарларга эсеп дүмүрчөгүн бергенде арткы бетине дүмүрчөктүн электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу боюнча бир топ маалыматтар ай сайын берилип жатат. Жана ошондой эле компаниянын жеке баракчасы аркылуу дагы берилип жатат. Жана ошондой эле массалык маалымат каражаттары боюнча толук маалыматтарды берип жатабыз. Андан тышкары Север Электр дагы кандай аракеттерди ушул электр энергиясын үнөмдөө максатында көрүп жатат? Кандай иштерди көрүп жатасыздар бүгүн? Бул жаатта ушул 19 майда 46 буйрукту алганбыз улуттук
электр Энерго холдинг тарабынан буйрукту алганбыз. Ал буйрукта суу ресурстарын топтоо жана электр энергиясынын керектөөнүн белгиленген чектерин сактоо боюнча буйрук келген. Жана ошондой эле ошол буйруктун негизинде биздин компаниянын ичинде 487 буйрук чыккан 24 майда. Ошол буйруктун негизинде бүгүнкү күндө иш-чаралар жүрүп жатат. Ал буйрукта 2021 жылдын 1-июнуна чейин биз жалпы кардарларды техникалык шарттарын жана электр жылытууга электр жылыткычтарын колдонгон кардарларды тактап тизмесин түзүп чыгышыбыз керек болчу. Бул боюнча иш-чаралар аткарылды. Ал эми экинчиден бардык эритүүчү цехтердин бул электр энергиясын өтө көп колдонгон ишканалардын бири болуп саналат. Бүгүнкү күнгө тизмелерин тактап чыктык. Жана ошондой эле бул буйрукта ушул эритүүчү цехтер үчүн 1-октябрдан 1-апрелге чейин иштөөсүнө өчүрүлүшү жөнүндө жазылган. Башкача айтканда, ушул эритүүчү цехтер 1-октябрдан 1-апрелге чейин иштөөсүнө тыюу салынышы керек. Биз албетте өз убагында өчүрүп көзөмөлгө алабыз. Ал эми 1-октябрга чейин башкача айтканда ушу жылытуу мезгили башталганга чейин биз бардык кардарлардын жылуулук электр энергиясы менен жылытуу системаларын өчүрүп пломбалап чыгышыбыз керек. Ушундай бизге бүгүнкү күндө талаптар коюлду. Бул талап жана турак үйлөр бар эмеспи, электр энергиясы менен жылытыла турган көп кабаттуу үйлөргө жана социалдык объектилерге тиешеси жок. Калган бардык биздин кардарларга тиешелүү. Түшүнүктүү. Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысы дагы бүгүн студияда мейманда. Кубанычбек Байсейитович, деги эле электр энергиясындагы тартыштык жараларын энергетиктер канча убакыттан бери айтып келишет, коңгуроо кагып келишет. Мына азыр биз жалпы жарандарды энергияны үнөмдөөгө чакырып атабыз. Албетте, мунун биринчи себеби керектөөчүлөрдүн өсүшүнө жараша деп атабыз. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени демографиялык абалыбыз азыр өсүү жолунда, Кыргызстандын калкы өсүп баратат. Бул бир чети сүйүндүрсө, ошол эле маалда мына электр энергиясынын керектөөсү өсүп жатат. Демек, электр энергиясынын тартыштыгынын дагы кандай себептери болуп атат? Бир гана сарамжалдуу пайдаланбагандан тартыштык болуп жатабы, же башка дагы негиздер барбы буга? Коллегам айтып кеткендей, азыр керектөөчүлөрдүн саны көбөйүп атпайбы? Азыр эми жалпы жөнүнөн электр энергиясыз жашоо жок. Мисалы үчүн азыркы ысыкта баардыгы кондиционер менен колдонот. Кыштын күнү болсо электр энергия менен үйлөрдү жылытат. Анан кардарлардын саны өскөн сайын анын бардыгы чогулуп, бөлүштүрүүчү компаниялардын тармактарынан бизге келип, биздин улуттук электр тармакка ошол жүктөн баары өсөт да. Биздин подстанциялар, көмүк чордондор жана аба чубалууларга жүктөм өсөт. Ошондуктан биз ушу жалпы Кыргыз Республикасынын электр энергия менен пайдаланган жарандарына ушундай түшүндүрмө иштерди да жүргүзүп жүрөбүз. Азыр суунун деңгээли өтө төмөн, ал жөнүндө айтылып эле келатат. Анан азыркы чаралар, кандай чаралар көрүлүп жатат? Коңшу энергия системалардан, Өзбекстан, Казакстандан биздин энергетика министрлиги тарабынан келишимдер түзүлгөн. 1 миллиард 600 миллион киловатт саат электр энергия алынат. Анан ал болсо бөлүнүп 3 жылдын ичинде кайта кайтарылып берилет. Бул биринчи кадам. Экинчи кадам болсо бул Бишкек жылуулук электр борборунда кубаттуулукту көтөрүү.
күз кыш мезгилинде анын кубаттуулугун көтөрүп бул электр энергияны иштеп чыкканга дагы бир чоң кадам болот да. Үнөмдөө боюнча айтсак биздин компаниябыздын ичинде дагы үнөмдөө мындай иш чаралар көрүлүп жатат. Мисалы үчүн жайдын күнү жана 2ден трансформатор турган подстанциялар көмөк чордондордо бирөөсүн өчүрүп, жана сиз айтып кеткен светодиод лампаларга өткөргөнбүз бардыгын. Ошондой иш чаралар көрүлүп атат. Ошол эле маалда күз кыш мезгилине азыр мына жай мезгилинен баштап, деги эле жаздан баштап даярдык көрүү өтө маанилүү да. Кубаттуу көмөк чордондорду орнотуу, эскилиги жеткендерди жаңысына алмаштыруу иштери азыр кандай жүрүп жатат? Биз энергетиктер кыш бүткөндө эле кайта кийинки кышка даярдык көрөбүз. Көмөк чордон аба чабууларда оңдоо иштерди март айында түштүктөгү ишканаларыбыз баштаган. Азыр толук кандуу бардык биздин ишканалар иштеп жатат. Бул биздин региондордо, областтарда жайгашкан ишканалар. Бүгүнкү күндө мисал келтирсем 177 километр аба чабуулар капиталдык оңдоодон өттү. 40 көмөк чордондун жабдуулары дагы капиталдык оңдоодон өтүп, андан тышкары учурда оңдоолор да жүргүзүлүп атат. Анан кышка даярдык жабдуулар, аба чабуулар эле эмес, анын ичинде биздин баягы курулмалар, имараттарды жылуулап, автотранспортты ошо кышка даярдап, жана башка көп иш чараларды иштеп чыкканбыз. Ошонун бардыгын 1 октябрга чейин аяктайбыз буюрса. Ошол эле маалда электр энергиясына болгон тарифтин жогорулашы же болбосо тариф саясаты дагы азыр коомдук талкууда. Ушул багыт боюнча сиздер эми баягы энергетиктер катары, бул тармактын өкүлдөрү катары кандай пикир айта аласыздар? Биз абалды жөнгө сала алабызбы? Жана ушул энергетикадагы тартыштыкты, кыйынчылыкты ушул тарифти көтөрүү менен бир аз да болсо чыгып кетүүгө, жеңип кетүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Телегөрүүчүлөргө кандай түшүндүрмө бере алабыз? Ошол жогорулаган баа менен биз эмнени толтура алабыз? Жалпы суроо узатайын, эми экөөңүз тең баягы албетте бул тарифти аныктай турчу экономика министрлиги, ошол эле маалда азыр коомдук талкууда так жооп жок. Бирок ошентсе дагы баягы адис катары пикириңиздер кандай? Тариф боюнча өзүңүздөр барыңыздарга белгилүү, бүгүнкү күндө тариф саясаты көтөрүлүп, коомдук талкууда бүгүнкү күндө талкууланууда, ар кандай өзгөрүүлөр болуп жатат. Анан эми тарифтин көтөрүлүшү биз баягы энергетик катары ушу энергия системасындагы көйгөйлөрдү баягы жеринен билген адистер катары айтып кетет элем. Бул бүгүнкү күндө буга чейин дагы айтып келебиз. Биздин системадагы жалпы эле кыргыз энергия системасындагы жабдуулардын эскилиги да. Анан эми баягы ал жабдууларды жаңыртуу, оңдоп түзөө иштери, реконструкция иштерин жүргүзүш баары эле келип акыр аягы каражат маселесин такалат эмеспи? Анан кийин каражат маселеси бир гана ушул тарифти көтөрүп, кирешелерди чоңойтуп, ушу энергия системасынын акыбалын жаңыртабыз деген ойду ушу биздин энергетика министрлиги буга чейин белгилеп кеткен. Биз энергетик катары, жалпы адис катары ушу тарифтин көтөрүлүшүнө туура деп эсептейсиздер, туура көз караштабыз да. Сиз Кубаныч Байсейитович, мен да ойлойм, тарифти көтөрүш керек. Эмне дегенде азыр мисал үчүн оңдоолорду алсак, жабдууну оңдош үчүн баягы материалдарды сатып алыш керек. Ар кандай
баягы керектөөчү запасные части деп коет эмес, орусча айтканда. Ошолордун баардыгын сатып алыш керек. Биздин жабдуулар болсо, мисалы үчүн өткөн кылымдын 80-жылдарда салынган, 60-70, 80-жылдарда салынган көмөк чордондору көп. Ал жерде эски жабдуулар, алардын баардыгы уже өндүрүштөн чыгарылган, запчасть алганга өтө кыйын болуп атат. Жана аларды ошо жакшы деңгээлде жогорку сапат менен оңдоп иштеткенге дагы көп акча керектелип жатат да. Аны оңдош үчүн жабдууларды жаңыланыш керек. Азыркы заманбап жабдуу коюп, азыр санарип деп да көп айтылып атпайбы, ошондой жабдууларды ишке киргизиш үчүн каражат керек. Каражат болсо биз кайдан алабыз? Тарифтин ичинде ошол биздин үнөмдөгөн каражаттын баардыгы ошонун ичинде, көтөрбөсө болбойт. Жабдуулар демекчи, мына Северэлектро ишканасы акыркы учурда баягы акылдуу эсептегичтерди орнотуу боюнча масштабтуу турда иш жүргүздү да. Мына ушул акылдуу эсептегичтерди орнотуу менен бүгүнкү күндө электр энергиясын уурдагандарды оздуктадык, абоненттер дейсиздерби, кардарлар арасында ушул жарыкты уурдабай мындай бир таза колдонгондор көп болуп калдыбы? Деги эле жокпу азыр? Же андайлар дагы эле бар күрөшүп жатасыздарбы? Жалпы маалымат берип кетейин. Негизи бүгүнкү күндө ушу компаниянын биздин компанияга карамагында кардарлардын 207.800 акылдуу эсептегич койдук да. Бул долбоор 2011-жылы башталган. Ушул 10 жылдын ичинде. Анын ичинде Бишкек шаары боюнча 126.800, Талас жана Чүй областтары боюнча 81.000 эсептегич коюлду. Негизинен бул акылдуу эсептегичтер коюлгандан кийин сиз айтып кеткендей компаниянын электр энергияга болгон жоготуулары бир кыйла азайды. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей бул жеке гана акылдуу эсептегич бизге абоненттер дебиторлук карыздар менен өчүрүп күйгүзүп же болбосо показаниясын көрсөткүчүн алуу үчүн эле эмес, бир топ баягы бир топ функциялар бар да. Мисалы ошол эле кардар тарабынан ушул электр энергиясын уурдоо же болбосо эсептегичтен тышкары пайдаланганга кандайдыр бир аракеттер жасаса, ушул биздин компаниядагы тармакка, серверге мындайча айтканда маалыматтар келип түшөт дагы, биздин атайын адистер ошол коңгуроолордун негизинде барып текшерип иш чаралар жүргүзүп келатат да. Башкача айтканда бул акылдуу эсептегичтердин убагында бул баягы бир топ каражат коротуп бул долбоорду ишке ашырганыбыз бүгүнкү күндө өзүнүн жемишин берип жатат. Сиздердин компанияга кардарлардын карызы канча бүгүнкү күндө? Баягы ири суммада карызы топтолгон кардарлар да болсо керек, аларды кыскартуу, карызды өндүрүү аракеттер кандай болуп жатат бүгүнкү күндө? Жалпы жылдын башында ушул компанияга болгон кардарлардын карызы жылдын башында 746 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен 571.800 бул калк, калганы калк эмес кардарлардыкы. Бүгүнкү күндө 1-майга болгон маалымат боюнча дебиторлук карыздарыбыз 529 миллионго түштү. Башкача айтканда 217 миллионго азайттык да. Негизинен дебиторлук карыздардын былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жылга адамдар кардарлардын төлөө жөндөмдүүлүгү же болбосо дебиторлук карыздарды азайтуу бир кыйла жакшы жүрүп атат. Себеп дегенде былтыр 20-жылы өзүңүздөр билесиздер, баягы пандемия учуру, ошондой эле күчөп турганда сиздер каникул бердиңиздер. Өкмөт тарабынан дагы 3 ай апрель, май, июнь 3 ай баягы жеңилдиктер берилбеди беле кардарларга. 3 ай төлөбөй турсаңар болот, андан кийин төлөгүлө деп. Анан ошол убакта дагы
бир кыйла өстү. Ошол убактарда жанагы абоненттерге карыз үчүн туумдар өсөт эмеспи? Ошол туумдар да жүргүзүлгөн жок, бир топ жеңилдиктер болду. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө дебитордук карыздарды азайтуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Биз ойлойбуз дагы ушул жылытуу мезгили башталганга чейин дагы бир топ дебитордук карыздарды азайтабыз. Жакшы. Эми Кубанычбек Байсаетович, сиз баягы техникалык өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысы катары дегеле сиздерге карайбы, карабайбы, бирок ошентсе дагы электр энергиясындагы кризистен чыгуунун жана ошол эле учурда бул тармактагы бир толук көз карандысыздыкка жетүүнүн жолу катары адистер чакан ГЭСтерди көбүрөөк курууну сунуштап жатат да. Сиз кандай пикирдесиз? Биз бүгүн ошол жолго барышыбыз керекпи? ГЭСтерди салыш керек, албетте. Өзүңөр билесиңер, бизде баягы дарыялар көп. Биз көбүнчө баягы ири ГЭСтерге көңүл буруп атабыз да, бирок ошол эле мала чакан ГЭСтердин ролу кандай? Чакан ГЭСтин ролу деле төмөн эмес, менин оюмча. Бирок ал жерде бир чоң маселе бар. Кышында ал баягы чакан ГЭСтер кичинекей дарыя, кичинекей сууда салынат эмеспи? Кышында ал жерде суу болбойт да. Ошондой бир чоң маселеси бар. Негизинен баягы жалпы энергия системага жакшы эле салым болмок. Ошондой баягы чакан ГЭСтерди салып көбөйтсөк жакшы эле болмок. Дагы бир жыйынтыктоочу суроо анда сизге узатайын, Мухтар Рыскылбекович. Соңку учурда майнинг ферма боюнча көп маалыматтар чыгып жатат да. Бул майнинг ферманын иштөөсүнө тыюу салындыбы? Бул боюнча эмне айта аласыз? Майнинг фермасынын иштөөсүнө тыюу салынган. Улуттук энергия холдинг компаниясы тарабынан бизге талаптар коюлган. Ушул эгерде биздин кардарлар жашыруун болобу, ачык болобу майнинг фермаларын колдонгон болсо, биз сөзсүз түрдө өчүрүп, тиешелүү актыларды толтуруп, укук коргоо органдарына беришибиз керек. Бүгүнкү күндө бул боюнча толук кандуу иштер жүрүп жатат. Буга чейин бир топ майнинг фирмаларын иштеткен кардарлар дагы табылды. Ушу биздин кардарлардын арасында Бишкек шаарынан бир нече майнинг фирмалары, Кант шаарынан, Беловодск айылынан деген сыяктуу бир топ майнинг фирмалар табылган. Аларды ыкчам иш-чаралар жүргүзүп, укук коргоо органдарына өтүп, тергөө иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө дагы бул жаатта иштер уланууда. Сиздерге рахмат, студияга келип маек куруп бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, электр энергиясын керектөө эмнеден улам өсүп жатат? Жарыктуу үнөмдөө боюнча кандай иш-чаралар көрүлүүдө? Алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдыктар, тариф саясаты жана башка маселелерди Северэлектр ачык акционердик коомунун электр энергиясын сатуу башкармалыгынын башчысы Мухтар Бегалиев жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Исмаилов менен маек жүргүздүк. Саламатта калыңыздар.